Саламатсыңарбы окуучулар? Азыр кыргыз тили сабагы. Баарыбыз окуу китеп, колдонмо дептер жана калем-сап даярдап отурабыз. Эгерде силер даяр болсоңор, сабакты баштайбыз. Бүгүнкү сабактын темасы кичинекей жардамчы. Бүгүн биз сабакта ата-энебизге кандай жардам беребиз? Ошол жөнүндө айтып беребиз. Жаңы сөздөрдү үйрөнөбүз, аларды катыштырып көнүгүү аткарабыз, сүйлөм түзөбүз, текст окуп, суроолорго жооп беребиз. Ыр аркылуу тилибизди кыргыз тилине жатыктырабыз. Бүгүнкү сабактын жаңы сөздөрүн кайталап отурабыз. Салат жасайм. Эмне кылам? Жасайм. Пол жууйм. Мен пол жууйм. Идиш жууйм. Эмне кылам? Идиш жууйм. Кийим үтүктөйм. Короо шыпырам. Жардамчы, сылык, таза. Бул жаңы сөздөрдү катыштырып көнүгүү аткарабыз. Баарыбыз окуу китептин 63 бетин ачтык. Текстти туура так окуйбуз. Менин атым Айсулуу. 8 жаштамын. 1 класста окуймун. Үйдө апама жардам берем. Үй жыйнайм, идиш жууйм. Бул кыздын аты Айсулуу. Айсулуу 8 жашта. Айсулуу апасына жардам берет. Текст боюнча суроолорго жооп беребиз. Биринчи суроо. Айсулуу канча жашта? Жооп беребиз. Айсулуу 8 жашта. Ал канчанчы класста окуйт? Ал 1 класста окуйт. Айсулуу үйүндө эмне жумуштарды аткарат? Айсулуу үй жыйнайт, идиш жууйт. Окуу китептин 64 бетинде берилген ырды көркөм окуп, тилибизди кыргыз тилине жатыктырабыз. Жардамчы кыз Айсулуу үйдү жыйнайт, идиш жууйт. Дайым сылык таптаза, мектепте да жакшы окуйт. Жардамчы кыздын аты ким экен? Жардамчы кыз Айсулуу. Айсулуу кандай жумуштарды аткарат? Үй жыйнайт, идиш жууйт. Ал кандай кыз? Сылык, таптаза. Мектепте кандай окуйт? Жакшы окуйт. Балдар, бул ырды жаттап алабыз. Колдонмо дептери 88 бет. Баарыбыз колдонмо дептеринде берилген биринчи көнүгүүнү аткарабыз. Суроолордун жообун жаз. Сен саат канчада турасың? Баарыбыз өзүбүздүн турган саатыбызды жазабыз. Экинчи суроо. Апаңа жардам бересиңби? Эгерде жардам берсеңер, ооба. Ал эми жардам бербей турган болсоңор, жок деп жооп беребиз. Эгерде силер жазып бүткөн болсоңор, анда көнүгүүнү текшеребиз. Сен саат канчада турасың? Мен саат 7:00 турам.
Апаңа жардам бересиңби? Ооба, апама жардам берем. Колдонмо дептеринде берилген көнүгүүнү аткарабыз. Сүрөттөргө карап, туура сүйлөм түзөбүз. Биринчи сүрөттү карайбыз. Мен эмне кылам деген суроого жооп беребиз. Короо шыпырам, идиш жууйм, пол жууйм же пол сүртөм десек да туура болот. Гүлгө суу куям, бак тигем, отун аралайм. Барыңар жазып бүткөн болсоңор, анда үй тапшырмага көңүл бурабыз. Үйгө тапшырма окуу китебинде берилген ырды жаттайбыз. Балдар, кийинки сабакта көрүшкөнчө саламатта болгула.